Ассаламу алейкум, кандайсыңар? Сіздер менен Мирлан, Чикаго шаары. Ушул бардыгыңыздарга биринчиден ушу мени көрүп жаткан подписчиктерим, байкелер, эжекелер, инилер дегендей баарыңарга ысык салам. Ушул Чикагодон көрүп, учурашып, алыстан болсо да кол көтөрүп, кээ бир жерден баягындай көрүшүп калган жерден учурашып койгондордун баардыгы менин эсимде. Абдан ыраазымын. Себеби дегенде мурда бир өзүңөр билесиңер, мен 7 ай 8 айдан бери чыгып жатам. Буга чейин эч кандай видео, негизи блог тартчу эмесмин. Анан ушу Америкага келип 1 жыл болду. Видео тартып баштагам. В основном адаптационный период боюнча документация, право алыш керек, разрешительный документ, в общем, толтура видео. Анын баарын айтып отурса убакыт жетишпейт. Ушул 1 жылдын ичинде ошо кыргыздардын Чикагодо жүргөн мындай аурасы тууралуу, башка штаттан келишет. Мисалы мен өзүм Чикагодон чыга элекмин. Себеби келгенден бери 9 ай доставкада иштедим, андан кийин азыр таксиде иштеп атам. Бирок эртең бүрсү күнү тракка даярданып атабыз. Бул нормальный процесс. Ар бир келген Америкага виза менен болобу, Мексика аркылуу болобу, грин карта менен болобу, баардыгы ушундай бир адаптационный, первостепенный деп айтабызбы, баштапкы кадамдар менен өтмөйүнчө Американы ушундан таанышып баштайт да. Себеби дегенде баары эле келе калып баягы көп элестеткендей бактардан эле тиги акчаларды, долларларды жууп баштабайт да. Албетте бул жерде башында баардыгыбызга эле кыйын болгон, бирок бул жерде эми адамдын дагы өзүнөн зависит этет да. Канчалык ал шыктуу, канчалык ал стрессоустойчивый деп коет, иштерман, ишке кызыгы кандай. Мисалы кээ бирөө иштерди бат алып кетип атса, кээ бирөө өзүнүн ишин таппай бир жумуштан экинчи жумушка жүрүп отуруп 1 жылдын ичинде толтура жумуш алмаштыргандар да көрдүк, кетип калгандар да көрдүк. Айтор ар кандай болуп атат. Анан эми башка штаттагылар келип биякта жүрүп калышат, таанышып калабыз, сүйлөшүп калабыз дегендей. Анан көбү айта беришчү эле да, ошо Чикагога келсе, анан өткөндө баягы каттагандар жөнүндө видео чыгардым эле го. Ошол видео боюнча айтсам, ал жерде эми менин айтайын дегеним, баягы биздин эле ошол тууган кыргыздар өзүн мындай бир аз да болсо жумшаараак алып жүрсө деген эле ойдо чыгаргам. Анан бир байке жолугуп калып атпайбы, стоянкадан жолугуп калсам, машина менен кетип баратып учурашып мени чакырды. Анан барсам, ошону рас айттың, а то мен барып учурашсам эле колдорун минтет. Анан же учурашса нормально учурашпайбы, анан туруп алып минтип, анан минтип депчи. Анан баягы кээ бирөөнө мисалы жакса, кээ бирөөнө жакпайт. Ошол себептен негизи айтканда Чикагодо Кудайга шүгүр, мен мисалы канча жигиттерге жолуктум, өзү менен улуу байкелерге, өзү менен тең балдарга, өзү менен кичүү инилериме, баардыгы кичпейил, баардыгы тең сүйлөшүп келсең, кыргыз эми бүт эле жерде кыргызбыз го. Бутто тиги Москва болобу, Кыргызстан болобу, Америка болобу, баардыгы эле бүт эле жерде ошол эле адамдар. Анан мен мындай жаман нерсени эч байкабадым да. Ошол себептен жанагы Чикагода ушундай, анан тигиндей деген сөздөргө көп ишене бербегиле. Себеби баягы көбү Америкага келаткан адамдарды ушинтип баягы настрой кылат экен да, сени алдап кетет, анан минтет, тигинтет. Эч кимди бияктан мындай андай деле укмуштам, каждый второй аферист андай деле эмес да. Баардыгы жакшынакай. Наоборот, бири-бирине ишенип, канчалаган эмне себептен биз ошол нерселерди көп айтпайбыз. Мисалы кээ бирөө үйү жок, үйлөрүнө бекер жаткырып жардам бергендери бар.
машина ала албай аткандарга машинелерин берип, ключун берип, мына бир аз тыйынын алып рассрочкага бергендери бар. Көп жакшы иштерди кылып аткан жигиттерди угуп калам, көрүп калам, бирок ал жөнүндө мындай социальный сетьке маалымат жетпей калып атат да элгечи. Көбүнө ушундай Кыргызстанда жүргөн Американы көрө электерге кызык болушу мүмкүн. Америка негизи кандай депчи. Америка кандай болгондо бир сөз менен түшүндүрүп айтыш өтө кыйын. Кээ бирөө мисалы мактаса, кээ бирөө наоборот жамандайт. Мен айтып кетет элем, любой мамлекеттин жакшы жана жаман жактары бар да. Мисалы мен өзүм эми өмүр бою Кыргызстанда чоңоюп, андан Казакстанды көрдүк, Россияны көрдүк, Европаны көрдүк. Азыр бүгүнкү күндө мына Америкадабыз. Америкада мен только плюс жактарын көргөнгө аракет кылам. Себеби дегенде биякта тил үйрөнүш керек, бияктан орусча айтканда ведение бизнеса деп коет. Аны адаптация кылыш керек. Көп мындай алдыда көп нерселер бар, бирок мен көрүп жатам, жаш жигиттер бар, кичинекей кезинен мисалы уже окууну бүткөндө эле англисче билип, уже бияка келип студент болуп, биякта окуп бүтүп, анан жаңы баягы ишкерлер деп айтсак болот. Даже биякта государственный мындай кандайдыр бир организацияларда иштеп калган мамлекеттик ошондой балдарга да жолугуп калып атам. Алардын мнениясын сурасам, алар дагы ушундай бир жаңы бир проект, долбоорлордун үстүндө ар кандай нерселер менен алектенип жүрүшкөн, мына жаңы чыгып келаткан балдар көп экен. Бул суроону бергенде кимге эмне керек? Мисалы мен билбейм да, может быть бирөө только ошол электрик болуп, же болбосо вышкага чыгып өмүр бою ошо вышкада иштеп кетет. Может быть кээ бирөө өмүр бою баягы 10 жыл тракта иштеп кетет. Кээ бирөө мындай өзүнүн бир направлениясы, 10 жылдан бери таксиде жүргөндөр бар, например, ар кандай да. Анан силер Америкадан эмне алгыңар келет? Эмне мындай специализация менен иштейсиңерби, же бир аэропортко орношуп алып, ошо аэропорттон айлык алып иштейсиңерби, жок же мен чоң компания ачып, бизнес ачып өнүгөм. Эми ал ар кимдин максаты ар кандай. Ошол себептен бул жерде ответ ушундай. Азырынча биз мындай грандиозный чоң план койбойбуз. Себеби дегенде Америкада баягы степ бай степ деп коет, шаг за шагом ошол система, ошол принцип менен алдыга жылып келатабыз. Себеби дегенде биз азыр келгенибизге болгону 1 жыл болду. Анан Кудайга шүгүр, мындай англисче айтканда I'm working every day. 1 жылдан бери эле иштеп келатабыз талыкпастан. Результат болуп атабы? Албетте результат болуп атат. Себеби дегенде результат азыр көзгө көрүнбөгөнү менен, бирок результатты биз өзүбүз мындай ичибизден сезип атабыз да. Бул жерде Американын ошол өзүнүн системасын түшүнүш, экинчиден тил үйрөнүш, анан өнүгүү жолуна түш. Өнүгүү жолу деген бул баягы өзүңдүн жумушуңду таап, ошону өздөштүрүп, анан өнүктүрүп кетсең, значит бул сен өзүңдү таптың деген сөз. Художественный фильм тартылып атат азыр Чикагодо. Ошого мен башка каарман болбосо дагы, ошол башка каармандын досу, же кандайдыр айтсам, ошого аралашып жүргөн бир каарманмын да. Ошого ролго мени чакырышты. Ошол ролду аткарып, өзүмдүн бир актерлук десем болобу, актерский навыктарымды өздөштүрүп, же болбосо орусча айтканда раскрывать этип тартылдык. Бирок дагы алдыда тартыла турган съемкалар бар. Бул кино эми мигрант, Америкадагы мигранттын жашоосу, ошол тууралуу кино болот. Анан мен үчүн абдан бир чоң сыноо болду. Камерага мен карап сүйлөгөнүм менен жака барганда сен камераны карабашың керек экен. Анан ошол жерден ошол баягы микрофонду коюшат, ар жагын коюшат, камераны коюшат, светти коюшат, биянан кардон, ар кайсы нерселердин баарын, в общем,
даярдык болгондон кийин анан баягы кинодогудай стартты басканда уже адам өзүн жоготуп ийиши мүмкүн да, потому что сен ошол нерсенин баарын көрүп туруп эле мындай өзүңдү жоготуп ийишиң мүмкүн экенсиң да. Бир моментте ошондой бир чувство келди. Себеби дегенде сенде ответственность пайда болот экен. Ушунча нерсенин баарын даярдатып туруп анан сага келгенде сен ошол жерден өзүңдү таштап салсаң, туура эмес ойлоп салсаң, кайра башынан башташ бул өзүнчө бир дагы бир убакыт алат экен. Ошол себептен биз жакшы эле ойноп бердик деп ойлойм. Кудайым буюрса эч кандай ал жагынан вопрос, маселе болгон жок. Жумуш тууралуу айта кетсем, албетте эми Чикагодо жүргөн биздин мекендештер ар кайсы жумушта талыкпай иштеп жатышат. Ошол мекендештердин баарына эмне деп ийгилик только каалайм. Малатсы, баардыгы талыкпай иштеп, ар ким ар кайсы сферада иштеп атат. Кээ бирөө пикапта иштеп атышат, кээ бирөө ресторанный бизнес, кээ бирөөнү карасаң трак, азыр менин алдымда келгендер уже тракка чыгышты. Таксиде жүргөндөр бар, доставкада жүргөндөр бар, айтор клининг, дагы башка мувинг деген сыяктуу жумуштар көп. Вышкада жүргөндөр бар, стройкада жүргөндөр бар. Ким мени көрүп аткан болсо, баардыгыңарга ысык салам, иштериңерге ийгилик. Бир нерсени эске тутуп алгыла, ден соолукту карап, анан канча таппайлы ошол тапкан акчасын берекесин берсин демекчимин. Силер болсо лайктан басып, жана ошондой эле өзүңөрдүн оюңарды комментарийге таштап кетсеңиздер болот. Көрүшкөнчө.